Мэриясынын алдындагы Нурбалдарды калыптандыруу борборунда ар кандай жаш курактагы ар түрдүү диагнозу бар 24 бала тарбияланып келет. Бүгүн мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын эл аралык күнүнө арналып Баткен шаарындагы балдар үчүн оюн анчасында аталган борбордо тарбияланган балдар үчүн майрамдык иш-чара өткөрүлдү. Біз шу балдарыбыздын келечеги кең болсун. Иш-чарага Баткен шаарынын мэри Имамназар Бурханов баштаган бир катар мекеме ишканалардын жетекчилери катышып, балдарга белектерин тапшырышты. Балдарды ошол жака көрөбүз. Бүгүн Баткен шаарында 3 декабрь бүткүл дүйнөлүк аялуу жандардын майрамы. Балдарыбыздын ушуларды бүгүн биздин ишкерлер менен Баткен шаарынын мэриясы, ошол шаардык мекеме ишканын жетекчилери менен ушу балдарга бир жакшы маанай тартуулар майрамдык. Жыл сайын биз буларды мэриядан акча каралып, буларга биз дайыма дем өлчөп колдоп келебиз. Себеби бул биздин Баткен шаарынын мэриясынын карамагында турат. Буюрса буларга жерин бөлүп бергенбиз, буларга азыр эми проекттерин жасатканбыз. Буларга буюрса жакшынакай бир имарат салып бергенин аракетинде жүрөбүз. Күн мурун ушундай эле иш-чара Лейлек районунда да өткөрүлгөн. Анда Лейлек районундагы мүмкүнчүлүгү чектелген 60 жаранга Лейлек районунун акими Канымет Осмонбековдун демилгеси менен сый тамак уюштурулуп, атайын белектер таратылып, маданият өкүлдөрү тарабынан концерттик программа тартууланган. Бүгүн мына биздин бейишиттанган балдарыбызга администрация тарабынан сый тамак уюштурулуптур. Балдарыбызды алып келдик. Жогорку деңгээлде өтүп жатат. Каалаймын жараткан Аллахым ар бирибизди өзү колдоп жүрсүн. Ушул сый тамагын уюштурган дагы бир эт администрация жааматына чоң рахмат. Бул аракет Лейлек райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан жарыяланган бир айлыктын алкагында жүзөгө ашты. Тилекке каршы мынакей бүт районубуздун аймагындагы баардык балдарды чогулта алган жокпуз. Себеби келүүгө дагы мүмкүнчүлүктөрү чектелген экен. Анан ушул жерге келип, мына демөөрчүлөрдү тауып, ушу сиздерге кичинекей бир күндүк болсо дагы жакшы маанай тартуулап коюу үчүн белектерди даярдап уюштуруп атабыз. Белгилей кетсек, облус боюнча ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жалпы 22.943 адам. Алардын ичинен 3.106-сы 18 жашка чейинкилер. Айбегим Набиева, Аскар Баймуратов, Бакыт Саитов, жаңылыктар.